Muhammed menen çubактın katarlaştık gene kördü gözünü jaman göründü. Oşundu tegeregi tel turatta tegerekte bel turat el karanıylap talıylayt karagan jandım barıylap kaygırıp durganda. Oşundu manaz gövyalın ak kulan okpon uçurdum aş. Kırgız elinin kılımdарды karıtkan Manas eposu 2009-жылы Кытай Эл Республикасынын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталып кетиши бүтүндөй кыргыз журтчулугун ыза кылганы элдин эсинен чыга элек болушу керек. Кыргыз калкынын тарыхы менен маданиятынын түп нускасы, үрп-адат каада салттарынын энциклопедиясы болуп келген Манас эпосуна эми башка мамлекет ээлик кылып калабы деген түпөйүл суроо, мен кыргыз деген ар бир атуулдун жүрөгүнө өйгөнүн айтып отуруунун кажети барбы? Албетте, кыргыз рухунун туу чокусу, кыргыз элинин каны жанына сиңип бүткөн, элибиздин асылнар касиеттерин өз ичине камтыган бул эпосту кыргыз элинен бөлүп кароого болбойт. Биз аздектеп келген манасчылык өнөрдү башка бир дагы элден кездештирүүгө да мүмкүн эмес. Эң көлөмдүү делген дүйнө элдеринин эпостарынан бир нече эсеге көлөмдүү, маңызы, мазмуну, камтыган окуяларынын тарых менен үндөшүп турганы жагынан да артыкчылык кылган дүйнөдө теңдеши жок Манас эпосунун кыргызга гана таандык экени суроо жаратпашы керек. Бирок жанагыдай жагдай ата мурасы болуп келген Манас эпосу сыяктуу маданий мурастарыңа эмнеге өзүң ээлик кыла албай жатасың деген жүйөлүү суроо менен бурчка такап, намыска тийип отурганын ким танат? Демек, мына ошол 2009-жылкы окуядан кийин саясатчылардын, калк арасында кадыр баркы бар инсандардын ичинен андагы оппозиционер, азыркы жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков биринчилерден болуп үн катканын калыстык үчүн белгилеп кеткенибиз жөн. Ошол кезде эгерде Алла буйруп мен жогорку трибунага жетсем, эң биринчи жасай турган ишим ушул болор эле деп койдум эле да. Кудайдын буйругу экен, ошо 2010-жылы жанагындай бийлик алмашып, шайлоо болуп парламентке жеткенде эң биринчи иш сапарым мына ушул биздин кылымдарды карыткан дүйнөнү дүңгүрөткөн Манас эпосуна байланыштуу болду дагы. Биринчи иш сапарым ушу Америкага болду. Америкада бүткүл Америка жана Латын Америкалар боюнча координатору Филипп Кределкага барып мен жолугуштум да. Эл депутатынын Бириккен Улуттар уюмунун башкы кеңсесине баргандагы негизги жүйөсү Бириккен Улуттар уюмунун чечими менен Манас Миң Мааракеси эл аралык деңгээлде белгиленип жатса, Бириккен Улуттар уюмунун атайын резолюциясы менен кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы өткөрүлүп жатса, анан кандайча болуп кыргыз элине таандык Манас эпосу аталган уюмдун алдындагы ЮНЕСКОда башка мамлекеттин атынан катталып кетет деген жүйө болду. Мындай жүйө ЮНЕСКонун Америка Кошмо Штаттары боюнча башкармалыгынын жетекчиси Филипп Кределканы да толугунандырды. Ал жактан келери менен парламентте маселени кабыргасынан коюп, Манас эпосун ЮНЕСКО уюмуна Кыргызстандын атынан каттатуу боюнча саясий билдирүү жасап, ЮНЕСКонун иштери анын депутаттык милдетине кирбесе дагы баштаган ишин аягына чыгарууга биротоло белсенип киришти. Биз атайын парламенттен токтом кабыл алып туруп, тиешелүү деңгээлде эл аралык байланыш аркылуу нота жиберип коелу коңшу мамлекеттерге жана ЮНЕСКОга биз кайрылуу жасайлы деп атайын жогорку кеңештен билдирүү жасадым. Андан кийин мен бул жагын абдан катуу ыктап калдым да, себеби мынча киришип алгандан кийин биз ушул ишти акыр аягына чыгарышыбыз керек болчу да. Мен атайын Кыргызстандан биринчи жолу делегация алып алып Парижге бардым. Андан бери 2 жылдан ашуун убакыт өттү. Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаков ошол күндөн ушул күнгө чейин каражатын да, каражанын да аянган жок десек, алганды эле билген, бергенди билбегендерге өөн учурашы мүмкүн. Көрө албагандар да чыгарышык. Бирок ЮНЕСКонун башкы офиси жайгашкан Парижге,
ЮНЕСКОга таасири күч башка өлкөлөргө ат тезегин кургатпай улам каттап, ар жолкусунда 5-10 кишини алып барып келип жатканы факты. Бир нече жолкусын кой, бир жолкусунун ал турсун бир эле кишинин чыгымын төлөп берүүгө эч ким чыкпайт экенин баарыбыз эле жакшы билебиз да. Бир эле кишинин бир эле жолу барып келгени бир нече миң долларга чыгаарын эске алганда, ил депутатынын 2 жылдан бери келүүчүн деген чыгымы өтө эле салмактуу болгонун эсептеп деле көрсөңөр болот. Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаховдун ЮНЕСКОнун кичине чоң жыйындарына байма-бай каттоосунун натыйжасында Кыргызстан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча өкмөттөр аралык комитетине 2012 жылы мүчөлүккө шайланды. Материалдык эмес маданий мурастарды каттоого түздөн-түз аралаша турган комитетке мүчө болуу оңойго турган жок. Каадасы да күчтүү, каражаты да жетиштүү Казакстан жана Монголия менен атсалышууга туура келди. Өнөрпоздорун, маданий мурастар боюнча эксперттерин алып, атайын программалык иш-чаралары менен келген Казакстан жана Монголия Кыргызстандан барган 5-6 кишини капарына да алган эмес. Бирок Алатоодон барган 6, бир жуманын ичинде 50ден ашык элчи, тиешелүү эксперттер ЮНЕСКОнун китепканасынан тартып бөлүмдөрүнө чейин кирип, жолугушууларды өткөрүп, Кыргызстан анын маданий мурастары туурасында маалымат берип жатып, комитеттин мүчөлүгүн жеңип алышты. Өкмөттөр аралык комитет деген бар ЮНЕСКОнун астында. Ошо конвенцияга байланышкан комитет бар. Бул комитетке бир орун бошоп, ал жерге казак, монгол жана кыргыз күрөшүп калдык. Ошол орунду талашып. Себеби бул абдан ключевой комитет, 24 гана мамлекет мүчө ал жерде. Жана 195 мамлекет ЮНЕСКОга мүчө эмеспи? Ошонун 24-ü мына жерде тагдыр кесе турган комитетте. Мына 1 жыл болду буюрса. Бизге эми башка мамлекеттер келип Кыргызстанга кайрылуу жасап турат азыр. Биздин тигил же бул номинациябыз бар, жардам берип койгула деп. Манас, Семетей, Сейтек эпостарын дүйнөлүк маданий мурастардын тизмесине киргизүү максаттары менен жүрүп, Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самахов башында турган эксперттик топ эки ортодо Кыргыз элинин алагейизми менен шырдаган каттоодон өткөрүп алды. ЮНЕСКО кабыл алды. ЮНЕСКОга таанымал болду. Бул дүйнө жүзү боюнча маданий мурастын бири, дүйнөлүк мурастын бири дегенден кийин кыргыздар дагы ойлонуп атпайбы азыр? Ошон үчүн өзүбүздүн мурасыбызды өзүбүз кээде тааныбай, түшүнбөй, баалабай калабыз. Ошон үчүн бул абдан маанилүү нерсе. 195 мамлекеттин башын коштурган, дүйнөдөгү эң абройлуу уюмдардын катарында турган ЮНЕСКОнун генералдык директору менен жолугушуу көп эле мамлекеттердин делегацияларынын түшүнө кирбеген нерсе. Ал эми ЮНЕСКОнун генералдык директору Ирина Бокованын Карганбек Самахов башында турган кыргыз делегациясын кабыл алып, алагейис менен шырдактын сертификатын өз колу менен тапшырганы тыным албаган иш-аракеттердин натыйжасы десек ашыкча болбойт. Кылым карыткан кыргыз калкынын дүйнөлүк маданиятка кошоор бай мурастары бар экенине генералдык директордун да терең ынанып отурганы чоң жетишкендик. Я знаю, насколько народы Центральной Азии, в том числе, конечно, Киргизстан, богат своими традициями, своими обычаями. Мне кажется, что в этом глобальном мире мы должны поддержать сохранение вот этих традиций, потому что мы не хотим жить в мире, где только одна культура, где только один язык, где только одна традиция. Мы хотим это огромное богатство человечества. И я очень рада, что Киргизстан полагает очень много усилий в этом плане. Чынын айтканда биздин Манас эпосубузду мындай кой, Кыргызстан деген мамлекет, кыргыз деген эл бар экенин билгенинен билбегени көп экен. Кыргыз мамлекетин таанытуу үчүн жолугушкан адамдардын бардыгына атайын чыгарылган дисктер, альбомдор, брошюралар таркатылды. Акыр аягында Ноорус майрамынын шылтоосу менен ЮНЕСКОга мүчө өлкөлөрдүн элчилерин, дүйнөлүк деңгээлдеги эксперттерди, Францияда иштеп жаткан дипломаттарды чакырып сый тамак уюштурууга туура келди.
Ал Кыргызстан деген мамлекет, кыргыз деген эл бар, кыргыз элинин мына мындай улуттук тамак ашы, улуттук ыргүүлөрү, дастандары бар деп таанытуу максатын көздөдү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз Кыргызстанды биздин кыргыз элинин эпосу эмес, кыргыз мамлекетинин биринчи дүйнөгө таанылтуу боюнча көп иш-аракеттерди жасабадыкпы. Себеби ушул эле уюмга мүчө болгон мамлекеттердин тигил бул бир топтор менен сүйлөшүп калсаң, Кыргызстан десең, Курдистан дешип көбү тааныбайт эмес. Анан адегенде мамлекетти таанылтуу жактайында да көп иштер жүрдү. Анан албетте биздин мамлекеттүүлүгүбүздү кылымдарды карыткан тарыхы менен баягы үзүлгөндү, улаган, чачылганды, жыйнаган ушу Алтайдан Ала тоого чейинки кыргыздардын башын бириктирген, анан маданиятын, үрп-адатын, каада салтын сактап калган биздин айтылуу Манас атабыздын так өзүн, Семетей атабыздын, Сейтек атабыздын так өзүн мына ушул дүйнөлүк коомчулуктун биригишкен уюму болгон ЮНЕСКОга бирото бекитип, чечимин чыгарып, ташка тамга баскандай, бул бир гана кыргыз элине таандык экенин бекитип салалы деген иш-чаралардын үстүндө жүрүп атабыз. Айта койгонго оңой, ал эми жасай келгенде түмөн түйшүктүү, тыным албаган эмгекти талап кылган бул иш 2 жылдан ашуун убакытка созулду. Дегеле эл депутаты Карганбек Самаковдун бүгүн биздин колдон келип турган ишти биз жасабасак ким жасайт деген сөзүнө кошулбай кое албайсың. ЮНЕСКОга таасири күчү Япония, Франция, ошол эле Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жүйөдөн жүйө таап, эпчилдик менен эбин келтирип, ыгына жараша ынандырууну талап кылды. Манас эпосун ЮНЕСКОнун тизмесине каттатабыз деген 3 жылдын ичинде Жогорку Кеңештин депутаты Карганбек Самаков баштаган ЮНЕСКонун иштери боюнча улуттук комиссиянын кызматкерлери Элнура Корчиева, Савира Солтонгелдиева, эксперттер Динара Чочунбаева, Гүлнара Аманова жана башкалар Парижге тыным албай каттап, дал мына ушундай ондогон жүздөгөн жолугушууларды өткөрүштү. Чынын айтканда анын бардыгы эле Кыргызстандан делегация келиптир десе кучагын жайып тосуп алган жок. Албетте, ар бир жолугушууга дыккат даярданып, ошол өлкөнүн маданий мурастары боюнча маалымат алып, алардын кычыгына тийип албай турган жактарды сураштырып билип, кыргыздын улуттук өзгөчөлүгүн көрсөтүп турган белек бешкектердин өйдө табитине карап тандап, эски таанышындай күлүп жайнап кирип барууга туура келип жатты. Чечүүчү учурда келип жетти. Материалдык эмес маданий мурастарды коргоо боюнча ЮНЕСКонун өкмөттөр аралык комитетинин кезектеги 8-жыйыны 2013 жылы декабрь айынын башында Баку шаарында Азербайжан Республикасынын төрагалык астында өтө турган болду. Мүмкүн болгон жерден кестеше калып жолун таап, жолугушууларды өткөрүп, чымын уюм болуп чуркап жүрүүгө туура келди. Жыйынга төрагалык кыла турган Азербайжан тараптын да орду өзгөчө болчу. Ошентип Манас, Семетей, Сейтек эпосторун каттатууну карай турган күн 4 декабрда келип жетти. Карганбек Самаковду баш кылып, кичинекей үмөт манасчыны эш кылып жыйындар залына салтанаттуу кирип келген кыргыз делегациясынын ар бир мүчөсүнүн ичи уйгу-туйгу болуп, өз терилерине өздөрү батпай туттугуп, ата бабабыз тумардай туу туткан эпосубуздун тагдыры эмне болот деген түпөйлөй көөдөнүн тиреп турган учурду ошол жерде тирелип турган манасчылар да жеткирип айтып бере алмак эмес. Nous allons maintenant présenter la candidature soumise par le Kirghizistan, Manas Semetey Seytek, trilogie épique kirghize. Күн тартиби боюнча Манас үчүлтүгүнүн кезеги жетип, француз тилинде кандайдыр бир башкача акцент менен Манас, Семетей, Сейтек деп санай баштаганда таштай катып, нес болуп калган кыргыз делегациясы Манас үчүлтүгү Кыргызстандын атынан ЮНЕСКонун маданий мурастарынын тизмесине катталды деген укканда атыла албай араң турган жанар тоодой жарылды. ЮНЕСКонун
тизмесине кыргыз элинин кылымдарды карытып келген улуу эпосунун 3 бөлүгүн кирип атканы бул биздин элдин дүйнөлүк маданиятка кошкон абдан чоң салымы деп сыймыктанабыз. Биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун белгилүү сөзүн эсиңиздерге сала кетким келет. Кыргыз эли Египеттикиндей пирамидаларды курбаганы менен, Микеланджелонун сүрөттөрүн тартпаганы менен, сөз күчү аркылуу океан сымал улуу эпосту жараткан эл. Бирин-бири улаган манасчылардын доошу аба жарып, Бакунун асманын каптап калгандай туюлду. Кыргыздардын кубаныч эмоциясы мындайда 2 гана мүнөт убакыт менен чектеп койчу ЮНЕСКОнун катуу тартибинен чыгып кетти. Ага ЮНЕСКОда жыйынга катышып отурган бир ооз кыргызча билбеген жүздөгөн адамдар да кошулуп коштоп кетишти. Кыргызы, кыргыз эмеси деле кубаттап кучакташып, кошо сүйүндү. Мына Манас дүйнөсүнүн өзгөчөлүгү, Манас таанымынын касиети. Atqa mingen gelbeti, hala todo söylötü, çölökötü göründü, saymenen tutuldu, haram düşüp kalganday, kölökösü göründü, kemik ketken kırgızdın, keleceği göründü, munoşonu görgündü, kaynap yatkan kalın gel, hoşanı tuz yakana bölündü. In the file, it is written... Thank you. Андан көп өтпөй 2014-жылдын 10 февралында Париж шаарында ЮНЕСКОнун генералдык директору Ирина Бокова, Жогорку кеңештин депутаты, ЮНЕСКОнун иштери боюнча улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Карганбек Самаковдун колуна Манас, Семетей, Сейтек эпосторунун Кыргызстандын атынан дүйнөлүк маданий мурастардын катарына катталгандыгын тастыктаган сертификатты тапшырды. Кыргызстандын ЮНЕСКОнун алкагындагы мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалады. Ошентип Манас эпосун ЮНЕСКОнун тизмесине каттатуу боюнча мындан туура 3 жыл мурун башталган жол мына ушинтип кыргыз элинин жеңиши менен соңуна чыкты. Я бы хотела поздравить киргизского народа с включением этого важного исторической трилогии Манаса, Семетей, Сейтека, потому что для нас очень важно показать наше уважение к этому очень важному, я бы сказала, наследию, культурному наследию. Когда я узнала, что 4 декабря – это праздник в Киргизстане, мне стало очень приятно. Я бы хотела сказать, что мы здесь в ЮНЕСКО празднуем вместе с киргизским народом. Мне бы хотелось бы показать все уважение к этой истории, тысячелетней истории культурного наследия. И сказать, что сегодня в глобальном мире очень важно, чтобы люди знали свою историю, чтобы они уважали свою историю, чтобы они ценили. Атымды чыгарайын, атак-даңкка жетейин десе, аз каражат жумшап, көп даңаз алып келүүнүн жолдору деле толтура. Антседа элдеген элекен алкышын айтып, аброй артып баратса, ичи тарып басып жыгылып басылмалардын бетин бербей жаманатты кылуунун аракетин көрүп жаткандар да четинен чыгууда. Буйткадан чыгып буттан чалып турушпаса, ЮНЕСКОга улам бир мурасыбызды каттатуунун мааниси зор. Эгерде биз бир 10 чакты номинацияны дүйнөлүк мураска киргизип кеткен болсок, мына бүгүн Шырдак ала кийисти киргиздик, Манас, Семетей, Сейтек, Үчүлүктөгүн киргиздик, Чүй-Борундагы Суяпала сагын шаарларын киргиздик, Сулайман тоону киргиздик, эртең мына Өзгөн Бурана, Сафит Булан, Ташырабад жана башка баалуулуктардын баарын киргизебиз деп чуркап жүрөбүз, Кудай буйрса. Мына бул эгер 10 чакты номинация киргизип калган болсок, буйрса, колубуздан келип турса, эч ким жолтоо болбосо, бул Кыргызстанга эң чоң завод, фабрика курганга барабар болот. Себеби күнүнө азыр маданият туризми деген 40%ке жетти. Бул 800 миллион адам күнүнө дүйнө туруп кыдырат. Буларды эч бир жанагындай жеңил жашоо 5 жылдык гостиницалар кызыктырбайт. Буларды ошол дүйнөлүк мураска кирген баалуулуктар кызыктырат.
Борбордук Азияга ушунчалык кызыккан эл көп. Мына маселен Японияны алсак, Суяб шаары Япониянын Меккеси болуп эсептелет. Ошол жерден пророк Кензе алып барып Будданы киргизген. 100 миллион эл бар Японияда. Эки көзү төрт ушу Кыргызстандагы Суяб шаарын көрөбүз деген. Элестетип көрүңүз, Япониянын 1% жылына Кыргызстанга келип туризм катары келе турган болсо, Кыргызстандын 50% бюджети болот. Ошентип Парижден Бишкекке чейин узак сапар тартып келген Манас, Семетей, Сейтек эпостарынын ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине катталгандыгын тастыктаган сертификат Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин өз колуна тапшырылды. Аталган сертификатты аларча мамлекеттик резиденциясында ЮНЕСКОнун Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей Лазарев тапшырды. Мындай мааниси чоң маданий иш-чара Кыргыз Республикасынын президенти жарыя кылган мамлекеттүүлүктү чыңдоо жылына үндөш болуп, дал келип отурганы менен да маңызына чыкты.